Кыргызстанда жылына 50-ге жакын медициналык адистик боюнча 1,5 миңден ашык координаторлор, медкызматкерлер даярдалып чыгат. Андан тышкары Индия, Пакистан, Иран сыяктуу өлкөлөрдөн жылыга 263 студент колуна диплом алып, дарыгер деген атка татыктуу болуп чыгышат. Бирок эмнегедир Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагында 1000ге жакын врачтар жетишпейт. Өзгөчө тартыштык өлкөнүн алыс аймактарында орун алган. Бул маселеден биринчи кезекте жерлерде калктын саламаттыгын көзөмөлдөө кыйынга тура баштаган. План боюнча аймактарга бөлүнгөн жаш адистер айлык маянанын аздыгынан, турак жайдын жоктугунан көпкө кармалбастан шаарга же чет өлкөлөргө кете берет. Өзүбүз болсо баягы тааныштар аркылуу биз жактан бирөөлөр бүтүп атабы, каерден жумуш иштеп жүрөбү деп баягы сураштырып келип, өзүбүзгө тартканга аракет кылабыз да. Бир нерсе болсо деген биз бул жаңы жаш специалисттерди кармай албайт экенбиз, маянадан тышкары эч стимул бере албайт экенбиз да. Үйрөнүшөт дагы, анан баягы жашай турган шарты жок болгондон кийин кайра шаарга кетип калышат. Негизи мына только төрөт жагынан, төрөт үй жагынан алсак, биз жылына болсо 5-6 специалистти үйрөтөбүз шаарда келген. Анан турмушка чыгып кетет экен, болот экен ушундай. Нормально. Жайнагүл Калмаматова Ысык Ата райондук ооруканасында иштегенине 2 жыл болду. Кесиби боюнча акушер-гинеколог. Кош бойлууларды төрөткө чейин да, төрөттөн кийин да өз алдынча жардам берет. Кыскасы дасыккан адис. Жайнагүлдүн мындай адис болуп калыптанышына университеттен алган билиминен да, бул жердеги устаттарынан алган сабагы себеп болгон. Жакшы болду, как ординатурада келгем, и сразу здесь жакшы практика болду. Потому что я начала сразу работать, дежурство брать. И многому научилась. У старших врачей мы жаңа опыт, жаңа информацию получаем. И ал бизге күндө иштегениме жардам берет. У вас у всех есть? Есть. Значит, алгоритм мытья в рук все знаете. Непонятно что-то есть? Силер түшүнүп атасыңарбы? Да, жаңа келген эмелердин баары. Оорукана жетекчилиги атайы план менен жума сайын жаш адистер үчүн тренингтерди уюштурушкан. Ар бир медициналык кызматкер колдонмо куралдар менен да, кош бойлуу энелер менен да машыгууларды өткөрүп турушат. Мындай тренинг окутуу иш-чаралары бул аймактагы айылдык акушерлерге да көрсөтүлүп келет. То есть дыхание поверхностное либо отсутствует. Бригада как минимум должна быть 2-3 человека. Да, сейчас вот самое главное — это командная работа. Вы же по очереди? Да. Все. Первые мы ребенку должны обеспечить тепло. Бүгүн бул саламаттыкты сактоо борбору менен вице-премьер-министр Эльвира Сариева таанышып чыкты. Мындай жасалган аракеттер биринчи кезекте калктын саламаттыгын сактоого, ошол эле учурда эне жана баланын өлүмүн алдын алууга жакшы болоорун айтат. Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда акыркы кезде эне жана баланын өлүмү көбөйгөн. Ошондой эле Борбор Азия боюнча көрсөткүч алдыңкы орунга чыкканы байкалган. Каза болгон энелердин 52% ак халатчандарга өз учурунда кайрылбагандар болгон. Бирок көйгөй үчүн бир гана энелерди күнөөлөбөстөн, врачтарды тиешелүү даярдыктан өткөрүү менен эффективдүү жардам көрсөтүүнү жолго коюшубуз керек дейт вице-премьер-министр. 54% саламаттык сактоо системасында жардамдын сапаты начар болгондуктун да айтылып атат. Бул жерден врачтар жетпегендиги, бирок ошол менен бирге өзгөчө региондордо акушеркалар, көпчүлүктүү ушулардын ролу көбөйүп атат. Эгерде училищеде теорияны окуп кетсе, бул жерден практика түрүндө биринчи жардамды кандай бериш керек. Андан тышкары ошо энелерге жардам берүүдө, мисалы оор случайлар болсо, больницага жиберүү, кандай жардам берүү, ушунун баарын үйрөнүп, ошондо деңгээл да көтөрүлүп атат да. Өмүрдү сактап калууга ар бир мүнөт себеп. Өз убагында жардам көрсөтүлбөгөндүгүнүн себебинен болуп жаткан өлүм санын кыскартуунун башкачараак жолун Ак Суу райондук ооруканасынын башкы дарыгери Эсенаман Абдыханов ойлоп чыккан. Мекемеге тез жардам баскычы орнотулган. Чакырык болор замат анестезиологдон баштап баардык ак халатчандар тезинен бейтапка шашылышат. Ошондо мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, 2,5 мүнөткө жеткен жок, 2,5 мүнөттүн ичинде команда толугу менен иштеп атат. Бул деген булар өзүгө да жагып калды. Жердин баарында эле мындай кнопкалар бар. Негизичи. Бирок мындай организованность ким эмнеге жооп берет деген эле ушул моменттерди биз доработка кылдык. Мына коллектив менен чогуу. Анан ошондон кийин бул өзүнүн баягы толук кандуу иштей баштады да. Мындай ыкма менен бир катар оор оорулуулардан өмүрүн сактап калууга мүмкүн болгон. Эми бул долбоорду өлкөнүн башка аймактарынан да кесиптештери сурап алып ишке ашыра башташкан. Ошондой эле оорукананын ар бир бөлүмүнө видео камералар орнотулган. Башкы дарыгер жумуш процессине байкоо салып, бейтаптарга болгон кесиптештеринин мамилесин көзөмөлгө алып турат. Көп нерселердин баары тең кишинин көз жаздымында калып,
биринчи жетекчи билбесе, ал көп иштердин баары жабылып калат экен ошо боюнча. Приемный отделение, то есть кабылдама бөлүмүнүн кире бериши, анан кийин бул ичи. Мына азыркы кезде медсестра иштеп атат. Ушул жерде көп чатак болот бизде. Мас келишет, чатак кылышат, урат, кээде кыйкырат. Анан кийин эртеси күнү кайра арыз жазышат. Ушул ооруканада кандайдыр бир оор кыйынчылык келгенде, оорулар болгондо канча убакыт жардам көрсөтүлдү, эмне үчүн көрсөтүлбөй калды, ким күнөөлүү деген суроолорго бул жерден түз эле жооп таап алдык. Мындагы жашаштардын аракети менен оорукананын бөлмөлөрү да европалык стилде жасалгаланып, бейтаптардын убаракетчилигин жоюуга аракеттер көрүлгөн. Оорулар келгенде өзү кыйналып турганда палатанын баарын кагылып чыкпай, босогодон эле сразу көрүнөт кайсы палата же кайсы бөлмө каякта турат. Көргөзмө курал катары жакшы көрүнөт ошондойчу. Кандай болгон күндө да эки оорукананын жетекчилигинин алдыга койгон эң башкы максаты сапаттуу медициналык тейлөө менен бейтаптарды камсыздоо. Ошондой эле аларга аяр мамиле жасап, саламаттыгын бекемдөө, адам өмүрүн сактап калуу. Мындай жаңычылдыктарды башка аймактарга да жайылтып, саламаттыкты сактоонун сапатын жакшыртуубуз керек дейт Элвира Сариева. Саламаттык сактоо министрлигинин өзүнүн программасы бар. Бул программада 5 эң чоң приоритеттердин бири ушул энелердин жана балдардын өлүмүн кыскартуу деген көрсөткүч жазылган. Бул жерден атайын программалар бар. Биринчиден бул акушеркалардын деңгээлин көтөрүү, врачтардын сапатын көтөрүү. Буга кошумча инфраструктура жагынан мына жергиликтүү бийлик менен бул маселени көтөрүп атабыз. Анткени саламаттык сактоо жардам берүү менен бул башка секторлорго да тиешеси бар. Жергиликтүү бийликтен тышкары мына социалдык министрлик менен да бул маселени көтөрүп атабыз. Калктын социалдык абалын жакшыртуу менен гана дени сак жаран, күчтүү мамлекет курууга болот. Бул өкмөттүн алдыдагы аракеттери менен ишке ашкарына турат.